Социалдык тармактарда КАМАЗ менен картошкөнү талаага таштандыга төгүп жаткан видео тарап жатат. Интернет колдонуучулар бул көрүнүштү ач көздүк деп сыпаттап нааразы болушууда. Бул видео Кыргызстанда тартылганбы? Текшерип көрөлү. Бул видео тасманы бир күн мурда Губеев Рамазан аттуу TikTok колдонуучусу жүктөгөн. Ал TikTokто 150 000 жолу көрүлүп, 1000ден ашуун комментарий топтогон. Көп адамдар муну картошкого болгон баанын жогорулашы менен байланыштырып жатышат. Видеону жакшылап карап чыгып, таштандыга төгүлүп жаткан каптардын ичинде картошка эмес, пияз экенин көрүүгө болот. Бирок ага карабастан көпчүлүк адам муну картошкого окшоштурушкан. Ал эми тасма Кыргызстанда эмес, коңшу Казакстанда тартылган деп айтсак болот. Анткени аталган баракчада мындан башка да видеолор жүктөлгөн. Ошондой эле оор жүк ташуучу унаада Казакстандын номуру тагылып турганын көрсөк болот. Жыйынтык: таштандыга картошка төгүлүп жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Ал эми видео Казакстанда тартылган. Бул видеону башкаларда көрүүсү үчүн лайк басып, комментарий калтырыңыз жана досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.